Салам достор, биз өткөн сабакта чачка тагуучу гүлдү жасаганбыз. Бүгүн болсо достор, кийизден гүл жасайбыз. Ал үчүн бизге 2 кызыл талдырма кийизден тегерекче, жашыл жүн, гүлдүн сабагын жасаш үчүн зым же талчыбык керектелет. Саламатсыздарбы кыздар? Саламатсызбы. Өткөндөгү сабак көңүлдүү болдубу? Ооба. Бүгүн эми биз силер менен гвоздика жасаганды үйрөнөбүз гүлдөрдү. Сабагы менен мындай түрдүү гүл салгычтарга салып койсоңор болот да. Кызыктуу экен. Ооба. Азыр муну уютуп жасайбыз. Мен силерге 2 тегеректен баарыңарга берем. Биз ушундан гүл жасайбыз. Эми бул гүлдүн сабагы менен болот да. Азыр буларды уютуп баарын жасап бүткөндөн кийин, бул талдырмадан гүл жасагандан кийин анан биз сабагын жасайбыз. Гүлдөр чыгып келатканда гүлдөрдүн ачыларында, гүлдүн астында кандай өң болот? Кана ким айта алат? Гүлдүн астында жашыл өң болот, Гүлдөрдүн ичинде кандай өңдөр болот? Сары, кызыл, Кара, ушундай өңдөр болот, Биз эми азыр ошол гүлдүн астын салабыз. Астын жашыл болот дебедимби? Ошондо биз мындай өңдөн салып алабыз. Азыр мен көрсөтүп берем. Силер ошондой кылып салып чыгасыңар. Акырын мынтип кармап туруп, анан мындай кой беребиз. Кой беребиз. Анан кайра мындай бири-бирине карама-каршы кылып салабыз. Же болбосо перпендикуляр кылып салабыз. Перпендикулярды. Эми тиягына салып көрчү кана. Андай баспа, учунан басың. Мына бул ыкма менен жашыл жүндү жайгаштырабыз. Бул жерин көбүрөөк болуп кетти да, муну мындай тең тегиз кылыш үчүн биз мындай кылып кошуп алабыз акырын. Өзүбүзгө азыраак калтырып, мындай өйдөрөөк салабыз. Жанагы биз жүн койбодук, талдырманын үстүнө жүн койдук, ошол жерин биринчи басып суулап алабыз. Эми кыздар самындайбыз келгиле. Самындап, пано жасаганда кандай самындагыла ошондой иштейбиз. Кийиздин үстүн кездеме менен жабып, суулап алабыз. Андан соң самын менен ыйлайбыз. Достор, пано жасаганыбыз эсиңердеби? Дал ошол сыяктуу эле үстүнөн жакшылап самын менен ыйлеп чыгабыз. Мынтип акырын ачып баштайбыз. Анан бияка үстүнө чыгып калады, жабышат. Ошону басып кылам мынтип. Жүндөрдү басып турасыңар, болбосо чыгып кетет. Кычыр-кычыр деген үн чыгыш керек. Жүндөрдү баскыла. Азыр биз жашыл жүн салган тегеректи алабыз дагы, мындай кылып иштейбиз. 2ге бүктөйбүз. Эми мындайынан бүктөйсүң, көрдүңөрбү? Мен өйдө жагын ушалабай эле турам, көрдүңөрбү? Кайсы ягын ушалап атам, түбүн эле ушалайбыз гүлдүн.
Кийизге жүн жакшы кириш үчүн алакандын ортосуна алып ушалап баштайбыз. Достор, катуу ушалагыла, ошондо жүн жылып кетпейт. Эми ачып алгандан кийин кайра жаап туруп башка жеринен жаап бүктөйбүз мынтип. Тигил гүлгө сыгып коебуз, анан кайра дагы ушалай баштайбыз. Самын аябай көп болгондо да жакшы болбой калат да, ошон үчүн самынды өтө көп эмелейбиз. Улам ачып алып туруп ушалай берсеңер болот. Күчтүүрөөк ушалагыла. Мындай жакшы ушаласаңар батып бүтөбүз да. Баарыбыз гвоздиканын сырт жагын бүттүк, Эми азыр болсо мына кызыл тегерек менен ичиндеги иш жагын жасайбыз, Иш жагын жасайбыз. Муну дагы жанагындай экиге бүктөйбүз. Азыр сыгабыз, баарыбыз сыгып алабыз, Бир очерет менен сыгып алалык. Биринчи гүлдү кандай бүктөсөңөр, ошондой бүктөйсүңөр. Мынакей биз биринчисин бүттүк, Эми бул болсо ичине кете турган желекчилери. Муну эми жанагы биринчисин кандай иштесек, ошондой кылып иштеп чыгабыз. Кана баарыбыз тең. Ушул эле жол менен башка гүлдөрдү да жасасаңар болот. Ушул эле жол менен жанагындай коңгуроо гүлдөрдү билесиңерби, Мындай эңкейип турат го, жакшы болуп. Мындайдан кылсаңар коңгуроого гүлгө окшойт. Бул сыртына сөөмөй баткандай болсо, ичине болсо чыпалак баткандай болуш керек да. Эми азыр экөөнү бириктиребиз. Мындай чыпалакка салып, анан бияка отургузабыз. Мынакей эми кандай болуп калды? Эми баарыбыз тең ушинтип иштейбиз, Баарыбыз ошентип чыпалак менен киргизип туруп иштейбиз. Сабакты биз чийден жасайбыз. Чийден жасаш үчүн чийди ороп алабыз. Азыр ушу бир чийди баарыңар ороп үйрөнөсүңөр, Муну менен жүндү кармап турабыз. Көрдүңөрбү? Гүлдүн желекчелерин жасаган соң сабагын орош керек. Ал үчүн тал чыбыкка жүндү чыбык көрүнбөй калгыдай кылып катуу оройбуз. Гүлдү бекем кармап туруш үчүн сабактын башына көбүрөөк жүн оролот. Чий берем. Чийлерди алып турам, ушуну сап кылабыз. Же болсо гүлгө сабак кылабыз. Бек кармап туруш үчүн томолок кылып ороп алабыз азыр. Мына бир эле баш жагына ороп алдык да. Анан биз муну кайчынын учу менен кичине тешип алабыз. Балдар, кайчы кармаганда абайлагыла, колуңарды кесип албагыла. Муну акырын кармабасаңар, колуңарды кесип алышыңар мүмкүн да. Бул жерде атаңарды же энеңерди жардамга чакырсаңар болот. Азыр бирден алып тешсеңер деле болот. Эми
мына бүгүн баарыбыз жакшы нерсе үйрөндүк, Достор, жакында апалардын майрамы. Мындай гүл апаларга мыкты белек боло тургандыгын унутпагыла. Саламатта калгыла, достор. Балдар, силер дагы бүт бардыгыңарды мен ушу кол өнөрчүлүк менен алек болууга чакырат элем. Саламатта калгыла. Эгер көрсөтүүгө сунуштарыңыздар болсо, анда биз менен кабарлашсаңыздар болот. Биздин дарек Бишкек шаары, Жаш гвардия бульвары 59. Телефон 65 66 41.